Кутман кеш, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфир өз ишин баштамакчы. Студияда сиздер менен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз ресторандык ишкердиктин күнгөй тескейлери тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн студиябызга атайын кадырлуу адисти чакырдык элек, мейманды чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Ибраимова Атыркүл Сейдалиевна, филология илимдеринин кандидаты, ишкер айым. Атыркүл Сейдалиевна, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ошондой эле эскертип кетейин, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде биздин айтылып аткан ушул ресторандык ишкердик тууралуу ойлоруңуздар же суроолоруңуздар болсо, биздин Атыркүл айымыбызга анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Мен ушу биринчи эле суроом, мынакей сизди тааныштырып атып эле, Атыркүл Сейдалиевна, сизди ушу филология илимдеринин кандидаты деп айттым, ишкер айым деп айттым да, мага кызык болуп атат, ушу филология илимдеринин кандидаты болуп атат. Эмне үчүн сиз ушу орустар айтмакчы ресторатор же болбосо ресторан ишкердигин кабыл алып ошол жакка өтүп кеттиңиз? Эмне себептен? Ушул мунун бир объективдүү дагы, анан кийин субъективдүү да жактары бар да. Туура мен баягы илимпоз болуп, университетте сабак берип. Оңой эмес да филология илимдеринин доктору болуш, кандидаты болуш. Университетте сабак берип жүрүп, анан кийин өзүмдүн баягы нугумду дароо эле башка жакка буруп кеттим да. Тагыраак айтканда ошо ресторандык бизнес. Кайсы жылдары? Ошо ресторандык бизнеске кеткениме 10 жылдан ашты. Эмне үчүн буруп кеттиңиз? Эми аны жана айтпадым, объектив себептер болуп жатты. Ошо айтып өтсөңүз, эми купуя сыр болбосо. Ошол эми аны түз айтыш керек да, түз эле айтканда баягы муктаждык болуп калды. Муктаждык. Мындайча айтканда мен жолдошум кайтыш болуп калып, анан балдары жаш, анан кийин эми балдарды окутуш керек, алардын контрагы, андан кийинки жашоосу, ошонун баарын ойлонуп отурдум дагы, анан муктаждыктын айынан, анан мен аргасыз ушул ресторанный бизнеске өтүүгө аргасыз кылдым да. Эми бирок мен ошо ресторанный бизнесте ошо дароо эле чоң ресторандан эмес. Шуну айта кетейин да, мен ошо чакан ашканаларда абдан кичкейден баштадым. Кичинекей чайканадан ашканадан баштадым. Андан кийин таксисттерге тамак бышырдык. Балам болсо ошондо баягы эшиктин астын шыпырып, кызым болсо официант, мен керек болсо салат жасадым. Мына кичинекейден бышып, күйүп, өйдөлө отуруп, анан кийин Кудай буйруса эми жакшы эми азыр. Ресторатор деген чоң баягы атка өтүп турсуз да, ушул жерден суроо жаралат да, мынакей сиз өзүңүз айтып атасыз. Атыркүл айым, мен бул ушул ишкердиктин ушул түрүнүн кичинекейинен баштап мына азыр чоңуна чейин жеттим да. Анда менде бир чоң суроо жаралып атат да, айтып өтсөңүз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушу ресторан бизнес ишкердиги өнүгүп атабы? Негизи муну биз бизнес ишкердик деп айтсак болобу чоң сөз менен? Кудайга шүгүр, муну бизнес ишкердик деп айтсак болот. Кудайга шүгүр, мынакей азыр бизде ресторандар аябай көп салынып атат дейт. Ресторандар көп мынакей деп баягы коомчулукта айтылып атат. Коомчулукта айтылып атпайбы? Мунун жакшы жагы да бар да, жакшы жагы да бар. Мунун жакшы жагы эмнеде? Биринчиден аябай кооз, сырты кооз, сонун архитектуралык жактан сонун ресторандар курулуп атпайбы? Ал биздин калаабызга көк кошуп атпайбы? Туурабы? Ал эми экинчи жагы ошол эле ресторандардын көбөйтүшү дароо эле баягы таймашты, атаандаштыкты пайда кылат. Атаандаштык пайда болот дагы, бир ресторан экинчи ресторандан кардарды көбүрөөк алуу максатында укмуштуудай бир нерселерди ойлоп таба баштайт. Керек болсо баасын түшүрө баштайт, керек болсо кооздой баштайт. Муну ал эч кандай жаман алып келбейт. Үчүнчүдөн болсо, эми ошол курулган ресторандын баары тең биз мамлекетибизге салык төлөп атышат. Баягы жакшы сөз бар эмеспи? Кыргызстанда негизи эле мамлекетте кайсы мамлекет болсун, байлар канча көп болсо, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот дейт. Демек сиз бул Кыргызстанда толук кандуу ушул ресторандык ишкердик өсүп өнүгүп атат, бар деп айта алат экенсиз. Бар, өсүп өнүгүп атат. Анда сиздин Атыркүл айым, сиздин оюңузду мен уктум, анда уруксат берсеңиз, биздин атайын теле көрүүчүлөрдөн жана ошондой эле негизи эле Бишкектин меймандарынан биздин журналисттер ушул ресторандык ишкердик боюнча суроо жооп алып көргөн экен. Ошого назарыбызды буруп, андан кийин маекти улатсак. Рахмат. Албетте канааттандырат. Деги эле кемчиликтер барбы кыргызстандагы кафелерде? Кыргызстанда кемчиликтер болот албетте. Мисалы ашкана таза эмес, же акцентка кетирип, Ооба. Оройман кылышат, ошону ойлойм. Эми тейлеген аба жагат. Ар кандай да эми ар кайсы жактыкы статусуна жараша ар ким ар кайсы ресторанды
бар эми мындай кафелерге же карагың келбейт, киргиң келбейт. Кир ичинин баары тең кыйкырышып, өкүрүшүп, кээ бирлер ичип алышып ошол жерде тургандарын көрөсүң. Анан көп деле ошон үчүн киргиң келбейт. Ар кайсысы арганда кээ бири тагатат, кээ бири күттүрөт. Баары бирдей эмес да. Жумушка алган кезде баарын тактап айтып туруш керек. Мисалы үчүн муну кыласың. Ар бир адам өзүнүн жумушуна так болуш керек. Ошондой сунуштар керек. Обслуживание боюнча тамактарынан биринчи караш керек. Тамактары канча тамактары даамдуу болсо, ошончолук элдер көп келе башташат. Жана могул обслуживание боюнча, сервис боюнча официанттарды да карасак, канча көңүл буруп, кишинин көңүлүн алса, ошончо киши да көңүлдүү болуп, кафе, ошол ресторан боюнча жакшы ойлорун ташсайт да. Менюларын алмаштырып, анан тамак аштарына жакшыраак көңүл бурушса, анан көп эле тамактары 2-3 күндүк болуп калат да, ошон үчүн деле кирбейбиз деле. Официанттар боюнча эмне айта аласыз? Официанттар боюнча формаларын өзгөртсө, анан тазалыкты кармашса, анан кафеде иштегенден кийин тамактарын боебосо. Атыргүл Сейдалиевна, мынакей азыр шаардыктардын ошо ресторан жана кафелер боюнча ойлорун уктук да. Бул жерде ушул чечмелеп ар бир ушу биздин эфирге чыккан телекөрүүчүлөрдүн азыр айтылып өткөн сөздөргө токтолуп өтөбүз, бирок менде бир эле суроо ушул сюжетти көрүп атып жаралып атат. Канчалык деңгээлде сиз адис катары айта аласыз, ушул мен мисалы түшүнбөймүн бул нерсени айтсаңыз, ресторан жана кафенин айырмачылыктары эмнеде? Чоң айырмачылыктар бар. Эмнеде? Маселен, бул ашкана деп аталат. Ашкана баягы арзаныраак баада күндө келип тамак ичип кетүүчү жайды ашкана деп коет. Андан кийин кафе деп коет. Кафеде болсо атайын барып тамак ичишет, отуруп тамак ичет, керек болсо анын ичинде жана караоке дегендери бар, ал өзүнчө бөлүнөт. Андан тышкары үчүнчүсү болсо тойкана деп аталат. Тойканасы болсо тойкана деп атканыңыз ресторан болчу? Тойкананы кээде ресторан деп атап коюшат, анан тойкана деп коюшат. Кечиресиз, бизде азыр телекөрүүчү байланышта бар экен, андан кийин сурооңузду маегиңизди улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз, сиз түз эфирде, сурооңузду же оюңузду билдирсеңиз болот. Сүйлөй бериңиз. Угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз азыр түз эфирде көрүп отуруп, эжени таанып калдык эле, кайрымдуулук көрсөтүп жүргөндөрүн билебиз да, ошо кандай түрдө кайрымдуулук кылып жаткандарын билели элегенбиз да, баягы ичип кеткен адамдарга жардам берет экен го, мындай жашоодо бир максатын үзүп калган адамдарга. Рахмат, сурооңузга, оюңузга рахмат. Мен билбептирмин, чын айтсам, сиз кайрымдуулук менен да алектенет экенсиз, андан тышкары баягы жакшы дагы чоң ишти кылат экенсиз. Баягы ичип жолунан адашкан адамдарды дагы ордоюнга аракет кылат экенсиз да, ошого токтолуп кетсеңиз. Бул неме кайрымдуулук деген бул кандай? Кайрымдуулук деген бир аябай чоң маселе да. Бул кайрымдуулук жасаш үчүн атайын баягы элге көрсөтүп, мына мен монтип кылып берип атам деп баягы бир жандай бир азыктарды беришип, атайын көрүнүп, же болбосо кийим кечек сатып бере коюп көрүнүп, ушундай болуп атпайбы? Менин жан дүйнөмдө бул кайрымдуулук деген такыр башкача түшүнүк да. Кайрымдуулук деген чыныгы жардам берип, аны жашоонун нугуна түшүрүп жиберүү. Баягы жашоонун агым менен агыш керек, ал түшүнүш керек да, мондай жашаса болот турбайбы экен. Эми ичкен жөнүндө айтып калды, ал бир эле жагы да. Кайрымдуулукту биз Кудайга шүгүр абдан көп жасадык, абдан көп. Алган кайрымдуулук керек болсо сен иштеп аткан жериңен башталыш керек. Мисалы ошо сен иштеп аткан адамдардын биз дайыма 2-3 ай сайын атайын уун, май таратып берип турабыз. Андан тышкары жетишпей калган жанагы тейлөөчүлөр болот. Жетишпей калган биздин атайын бизде иштеген адистерибиз бар. Жетишпей, же болбосо больницага жатып калат, кыйналып калат. Да башка толтура проблема менен азыркы заманда көп проблема. Ошол проблемаларды биз өзүбүздүн жон терибиз аркылуу өткөрөбүз. Ошолорго чуркап жакындан жардам берип, акчалай, материалдык жактан дагы, моралдык жактан жардам берип көтөрөбүз.
көрөбүз. Кайрымдуулук түшүндүк. Баягы арак ичип кеткен, баягы адашып кеткен адамдар алар кантип жардам бересиздер? Алар наркологторго алып барасыздар, докторго, ооруканага алып барып жатасыздар. Болгон анда эми андайлар да көп болгон. Мисалы бир айтып кетейин, эми таарынбастыр, эми мисалы менде бирөөсүнө айтайын. Менде бир электригим бар да, ал абдан күчтүү электрик. Бая кайнап турган токту кол менен кармаган электрик да, ал ушуну иштеп жүр. Бала экен да, ушундай киши экен. Анан бирок ал ичип кеткен экен. Эми аны кандай кылыш керек? Эми ал деген күчтүү адис болсо, эми аны адисти бая жолго салыш үчүн биринчи сиз айткандай, айда жок, ошо наркологияга барып өзүм жаныман акча чыгарып дарылап, анан кайра ага чоң эле айлыкты коюп, кызыктырыпчы, мына момундай айлык деп. Аны көргөндөн кийин Кудайга шүгүр, мынакей ал электригибиз болсо эң мыкты айланып, сонун адис ичпейт да азыр, сонун болуп иштеп жүрөт. Эми бул аны бир эле жагы да. Мен айтып атпайм, мен кайрымдуулук деген ушундай түшүнөм. Сизге түшүндүм. Сиз тегерек четиңиздеги жаныңыздарга көп жардам берет экенсиз. Сизге кайрымдуулук боюнча жардам бер деп алыстан тааныбаган адамдар кайрылган. Аларга жардам бергенбиз. Аларга жардам бергенбиз. Аларга жардам берип, анан кийин мен ойлойм, жанагындай оорукчан, баягы иштегенге шарты жок болуп турган аргасыздар бар да, аргасыз. Аларга жардам берген. Жыргагандан эме да, кайрымдуулук сурап жардам бер деп келишпейт да адамдар деле. Жашоонун кыйынчылыгынан келишет да. Жашоонун кыйынчылыгынан. Атыргүл айым, мен биздин рахмат деле көрүшүнүн берген суроосуна, бирок биз айтылып аткан ушу темага өтсөк да, ресторандык ишкердик боюнча. Сиз айтып өттүңүз, ушу ресторандар, кафе, ресторандардын, тойканалардын айырмачылыктары депчи. Мен да ушул жерден мен сиз менен кошулгум келбейт. Мен баягы кардар катары айткым келет сизге. Мен чындыгын айтып атпайм, сизден адис катары суроо бердим. Толук маалымат алгым келди. Бизде телекөрсөтүү бөлүп койду, бирок мен билгим келгени, мен кардар катары кафеге барсам, ашкананы айтпай эле коелук, кафени же болбосо ресторан, ошо тойканаларга барсам, бирдей эле тамактарды көрөм. Бирдей эле ошол эле тиги официанттарды, тейлөө кызматкерлерин көрөм. Мен эч кандай айырмачылыкты көрбөйм да. Бирок баасына келгенде ошол эле желип аткан тамак менен ресторандардын, кайбир кафелердин айырмачылыктары асман менен жердей да. Мени ушул нерсе таң калтырат да. Бул эмнеден? Мен сизге кошулбаган ушул болот. Мен көргөн жокмун айырмачылыкты. Ошо бир жагынан сиз баягы туура айтып атасыз. Экинчи жагынан, мисалы тойканалар боюнча айтайын. Мен тойкана да менде негизден. Мисалы тойканада, мисалы кардар келет дагы, конок келет дагы, бизге ошо заказ кылат, момундай тамактар, биз атай менюларды көрсөтөбүз, мына момундай менюлар деп. Ошол боюнча заказ кылат да, биз ошол боюнча тамак даярдап беребиз. Ал эми жанагы сиздин айткан жагыңыздын объективдүү жагы бар, туура айтасыз сиз. Эми баягы баары эле баягы окшошо бербейчи. Раз мондай конкуренция болуп аткандан кийин тойканаларда бир өзүнчө бөлүнүп чыгыш керек да. Бөлүнүп, өзү башкачараак аракет кылыш керек. Ушунуска кошулам. Мисалы мен Даршан холл, биздин ресторан Бишкекте тейлеп аткан, биз баягы башка Даршан холл ресторан. Ошондо биз кандай кылабыз? 300 киши болобу, 200 киши, канча киши болот? Ып-ысык башкача ашкабак борсок деп коебуз. Азыркысын аты чыгат ошо боюнча. Ашкабак борсокту ып-ысык кылып астага коебуз. Бул бир. Экинчиден, кыргызда жакшы сөз бар. Баягы келгенче той эси уялат да, келгенден кийин конок уялат деген. Бул жөн айтылган эмес. Анан Кыргызда дагы бир нерсе бар. Ошону деген сөз түрдө жанагы ресторан ээлери ушуну эске алыш керек да негизи. Мисалы биз борсокту биз чыгарабыз деп милдетин алып атабыз да. Алгандан кийин ал ысык борсок болсо, желип калгандан кийин эмне болот? Ал баягы столдо, кыргыздын столунда нан туруш керек. Ана биз кандай кылдык? Ага экинчи системаны киргиздик да биз. Ал подарок баягы белек иретинде эле кайрадан түгөнгөн борсокту толтуруп кайра чыгарып беребиз. Ага баягы тойдун эси акча төлөбөйт. Аны толтуруп себеп дегенде айтып атпайм, кыргыздын столунда нан болуш керек. Кыргыздар аябай баягы меймандос, төгүлүп чачылган, столу толуп турганды каалаган эл да. Ошон үчүн биз жанагындай системаны киргизкенбиз да. Жакшы. Анан ушул жерден дагы ой жаралат да, мынакей сиздер баягы тейлөө кызматын, ошо тойкананы өзгөртүүгө аракет кылып атырсыздар да. Сиздики чындыгынан эле ресторан, тойкана деп сиз баягы күнүмдүк тамак бербесеңиз керек да. Ошол себептен сиздин алып барган ишкердигиңиз башка Бишкектеги бул тарапта бул кызмат кылган ишкерлердин айырмачылыгы бар экен. Мен бизди көрүп аткан ошо балким ошо ишкердик менен ушул багытта алектенген адамдарга айткым келет да. Биз деле чет мамлекетти кыдырып көп нерселерди көрүп атабыз да. Анан ошол жерден ошо алыска кетпей эле Өзбекстанга мен кыдырып көрүп келдим.
ашпозчуларын алар 6 ай сайын өзгөртүп турушат экен. Ашпозчу аяка рестораны болобу, кафеси болобу, ашканасы болобу, ашпозчу жаман болсо эч ким кирбейт экен да. Анан биздикилерге деле ошондой кылса болобу деген оюм бар да. Ашпозчулар которуп турса, алар жаңы түрлүү тамактар даярдап турса, кардарлар сөз келет да. Сөз келет. Негизи ушул азыр өзгөчө Бишкекте азыр ушу Бишкекте эмес, негизи эле ушул азыр жана кухняны көрүү карап калышты да. Баягы мен жана айткан макалда болуп атат да, келгенче той эс уялат, келгенден кийин конок уялат болуп, столду жакшы жасап, анан кийин жанагы тамак жакшы кылыш керек. Андан сырткары биз жанагы дагы бир менюну киргизбедикпи? Баягы азыр тойканалар көбүнчө жана сөкүлчүнө деп коет, баары ичине кирет дегенче. Жана конфетин да коебуз, баягы тиги той берем деп келген киши алектенбейт, чуркабайт. Ошону таттууларын да коебуз, жана фруктусун да коебуз, баардыгы бизде. Анан өзүңүздөргө бирдемке калабы? Азыр мынакей жүгүртмөлөр жүрүп атат, 350 сомдон 700 сомго чейин, ичинде камерасы да бар, тайы да бар, жылкысы да бар деп силерге бирдемке калабы же эл үчүн иштеп атасыздар? Жок, анан раз мен ошону айтып келатам да, раз эми ошондой менюну киргизгенден кийинчи баягы үнөмдөп калайын дебей, ошону баягы деңгээлде өткөрүш керек да. Ошол конок ыраазы боло тургандай жана таттууларды коюш керек. Конок ыраазы боло турганда столду титиретиш керек. Айтып атпаймынбы, кыргыздар деген меймандос, столу деген титиреп туруш керек. Жакшы сүйлөп атасыз, титиреп туруш керек деп. Титиреп. Урматтуу ашпозчулар, бөлөк кафени иштеткендер, биздин бул Атыргүл айында сиздер да кафеңиздерде тамак ашса столдун үстүн титиретип туруңуздар. Жакшы сөз, эстеп калышыбыз керек. Бизде телегөрүүчү байланыш бар экен, кечирип коесуз, угуп калгандан кийин маяк улантсак. Угата, саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңуз же оюңузду билдирсеңиз болот. Саламатчылык. Эжеге суроом бар эле. Угатабыз. Сиздерди өз ишин мыкты билген ишкер ресторатор деп билебиз. Даршанхол ресторандагы өзгөчө кол жана даамдуу тамактар менен белгилүү бизге. Анан менин суроом, бул бизнести баштаганыңызга эмне түрткү болду? Же болбосо үй бүлөңүздө ашпозчулар бар беле? Ушунча түрткү. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Аябай жакшы суроо берди окшойт, түшүнүктүү. Эмне үчүн ошо Илимпосттон башка бизнеске эмес, дал ушул ресторандык бизнеске кеттиңиз деген жакшы суроону берип атпайбы? Анан кийин чындыгында эле мен ушул жерден айта кетейинчи. Анан айта кетти, үй бүлөңүздө эми ашпозчулар бар беле деген суроо болду да. Ошого токтолуп келдим да. Ошол мен айтайын дегенде бул жөндөн жөн берилбейт экен. Жөндөн жөн берилбейт. Бул ушундай ишкерликти алып кетиш жөндөн эмес. Мен Раматлык, менин апабыз, биздин апам, мен өзүм апам Раматлык. Жанагы мен ошо чүйдөн болом да, анан чүйдө жана королорго анда жандай помидор, жана бадыраң дегендерди азыраак сепчи да. Раматлык менин апам бадыраң, помидор дегендерди укмуштай отургузчу. Помидорлорду чоң болчу, бул бир. Анан экинчиден ошо апам эсимде биз кичинекей кезибиздечи жагандай кытыраган балык таап келип ысып турган отко салып жиберип шундуктай кылып кууруп берчи да. Башкача кытыраган балык. Ошол шунга чейин издей берем, ошол балык таппай жүрөм да. Анан үчүнчүдөн болсо апабыз лагманды укмуш чойчу. Эми сиздер тарап лагманды чындыгында эле берип атасыздар. Мен келинчем да ошол жерден лагмаңыздар шундук чойчу да. Анан ойлоп калам, анткени деген бул ресторанды бизнес мен жалгыз эле мен алектенбейм да. Менин бир туугандарымдын баардыгы тең ушул ашпоз жагында, бүт баардыгы. Баары тең ушул сферада иштешет да. Жакшы иштешет баары тең. Анан ойлоп калам да, ошонун баары биздин Раматлык апаман берилсе керек деп. А бул бир жагы. Анан экинчи жагы эми, конечно, биз жалаң гана ошону биз ага жакын болушубуз керек, бирок биз менеджер болушубуз керек негизи. Азыр 20-жылында заман биринчи кезекте биз менеджер болушубуз керек. Менеджер дегеним ошо тейлөөчүлөрдү башкача тейлөгөнгө үйрөтүп, жана системаны башкачараак кылыш керек да. Эң жакшы, азыр бизде да байланышта телекөрүүчү бар экен, угуп калгандай маяк улантсак. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, угатабыз сизди. Түз эфирдесиз. Угатабыз. Тойканалардын эффектүүлүгүн жоготулатын сиз эмнеден көрөсүз? Деги эле менюлардын сапатын дагы битке көтөрүш керекпи, жоготулатыш керекпи? Ресторандардын ал акыбалы бүгүнкү мезгилде кандай? Тарапка жооп береби? Биз сизди ишкер катары билебиз. Жооп күтөбүз. Рахмат. Рахмат. Эми бул мындай да, бизде азыр ресторандар, жана айтпадымбы, уялбай айтсак болот. Кыргызстанда ресторан өнүгүп атат. Сонун тамактарды чыгарган ресторандар. Бизде азыр таймаш жүрүп атат дебедим, конкуренция. Тескерисинче азыр кухняга болгон басым жакшы боло баштады. Байкасаңыздар, тойканаларда кадимкидей өзгөрүү. Анан албетте
туура сиз туура айтып атасыз. Эми жанагындай конкуренция болуп аткандан кийин биз меню үчүн күрөшөбүз да. Тамакты бат-бат өзгөртүп, даамдуу кылып, мындай кардарларга жагууга аракет кылабыз. Анан айтсаңыз, ашпозчуларды кантип тандап аласыздар? Ашпозчуларды негизи эле тың кыйын, сиз айткандай титиретип дасторконду жайната турган ашпозчуларды табыш кыйын да азыркы заманда. Тапканбыз. Ошол туптуура айттыңыз. Биринчи кезекте бардыгы мотор ресторанда ашпозчу. Мотор ашпозчу. Бул болсо мындай да, ошол бизди күчтүү жандай салатниктерди акчасына карабай, алар абдан чоң акча төлөш керек. Күчтүү поварга күчтүү төлөп беришин керек. Ошол. Мына мисалы мен салат алганбыз, салатница мисалы күнүгө 2,5 сом төлөйбүз. Бирөөсүнө эле. Аны 5-6 тош дейт да. Бизде иштеп аткан сизге салатница болуп кетип калбаса болду. Эмне үчүн? Анткени ал абдан жакшы жасайт. Аны кармаш керек. А менден көп төлөп койгон чыгып калышы мүмкүн. Анысы кармап калыш керек. Мына ошондой да. Анан кийин шеф-повар да ошондой. Баарын башкарып, карап турат. Андан тышкары мен эми мына Бишкекке келгенден бери, Бишкекке салгандан бери биз эми алганбыз да. Тамак аш боюнча атайын менеджерди алганбыз айлыкка. Менеджер бар, атайын менеджер турат үстүндө. Вот именно тамак аш боюнча ошонун баарын карап, көзөмөлдөп турат. Өзү абдан күчтүү. Абдан күчтүү Кытайдан келген уйгур. Жакшы башкарып, баарын карап, тамактын даамын текшерип, жолго салып турат да. Эми ага кымбат төлөп атабыз, бирок ошолорго төлөгөнүбүз ошол биздин тамактын сапатын арттырып атпайбы? Анан ошон үчүн кардарлар да көп келип атат. Кардарды көбөйтүп, ошондой да. Анан мынакей жана сурамжылоодо кээ бир терөгөөчүлөр айтып өттү, алардын сөзүнө мен да кошулуп өтөм. Официанттарды, тейлөө кызматкерлердин баягы орой мамилесин айтып атышат, таза эмес кийингендерин тырмактары кир экен деп айтып атышат. Ушул жагын кантип биз жөнгө салышыбыз керек да? Ошол аябай туура айттыңыз. Ошол бул деген негизи ресторанда эки нерседен, мен кухня жагын айттым. Кухня жагы, анан кийин экинчиси сервис деп коет. Сервис жана тейлөө жагы да. Тейлөө жогорку деңгээлде болуш керек да. Анан биз да ошол сервис жагына аябай көңүл бурабыз да. Абдан көңүл бурабыз. Анын үчүн атайын официанттардын баары официант болуп жүрүлгөн эмес. Официант болуп жашаган профессия эмес. Ал акырындык менен үйрөнүш керек. Ошон үчүн биз бүт ошол жерде турган тейлөөчүлөргө атайын тренингтерди өткөрөбүз. Ошол боюнча атайын окууларды жүргүзөбүз. Анткени кайсы жагынан кардарга барыш керек, кайсы жагын анан кийин тейлеш керек, стол стаканды каягынан коюш керек, вилканы каяка коюш керек. Андан тышкары менин өзгөчө жеке өзүмдө көз карашым бар да, буга жеке көз карашым. Кайсы дебейсизби? Айтыңыз. Мен ойлойм да, менин жеке көз карашымда биз Европада, мисалы, баягы спайкерчилик бар, официанттар, тейлөөчүлөрдүнчү баягы спайкерчилик менен жакшы мамиле кылып, атайын өзүнүн жол жобосу бар. Кандай туруш керек, какип туруш керек. А биз деген мусулманбыз, биз деген кыргызбыз, биз деген мисалы, биз деген ийилишибиз керек. Биз кыргыздар ийилип, биз каныбызда биз жакшы мамиле кылганды, конок келгенде коерго жер таппай, керек болсо өзүнүн эң акыркы тамагын алып чыгып коюп, Европадан да эмес. Так, саат 8-де келдиңиз, 8-15-те чыгып кеттиңиз деген жок. А бизде болсо тескерисинче ийилип, өзүнүн укмуштай меймандостугун көрсөтүш керек болот атпайбы? Кечиресиз да, бизде азыр меймандостукту улантайлык. Телегөрчү бар экен, маекти. Андан кийин улантабыз, суроону кабыл алып коюп. Урматтуу телегөрчү атабыз, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен суроомдойда азыр Бишкек шаарыбызда биздин борборубузда ресторан, кафелер аябай көбөйүп кетти. Мунун негизги себеби балким элдерде акча көп болгондугу үчүн, балким бизнес жакшы болгондугу үчүн. Анан бул эжеге суроо берейин дедим элем, сиздер ошол ресторан, кафелер ачканыңар үчүн мамлекетке кандайдыр бир пайда келтиресиңерби? Кандайдыр бир процент акча төлөйсүңөр деп турабы? Анан сөзсүз түрдө бул ошол бизнести ачыш үчүн ошол ресторан, кафенин кухнясын жакшы билиш керек деп турабы? Анан кийин эң биринчиден эле кантип ачса болот, мисалы, кантип баштаса болот бул эми бизнести, ошол жөнүндө тагыраак анан көбүрөөк тереңирээк маалымат бере кетсеңиз, анан сиз тараптан жардам сурасак болобу, мисалы биз ушундай кызыгып жаттык элек да, ушундай бизнес ачсакпы депчи. Жакшы. Рахмат. Жакшы суроо болду. Аябай жакшы суроо болду. Туура. Бул кандай пайда алып келет? Жана мен айтып кетпедим сөзүм башындачы. Ресторандардын көп курулганынын зыяны жок. Архитектуралык жактан биздин калаабызга кооздук. Андан тышкары экинчиден ошол салынган тойкананын баардыгы тең, ресторанның баары тең салык төлөп атышат. Үчүнчүдөн ошол жерде жумуш орун менен камсыз кылып атат. Жана студенттер мисалы баягыдай ата-энеси тейлөө кызматтарында иштеп атышат. Керек болсо алар контракттарын өздөрү
төгүп калды. Анан 4-дүнөн бу жерде мен дагы айта кетейин, эми баягы ким айткандай эме отат да, бир жакшы сөз бар, кимденчи мактансам аччы болбойт деп. Мындай отат да, менин дагы мына ресторанда, бул тойканада мен өзүмдүн башкачараак системам бар. Башкачараак. Мисалы жанагыдай тамактар артып калат, үсүлгөн нандар калып калат, анан жакшынакай тамактар артып калат. Анан биз болсо аябай какайтып туруп жанагы кароочуну тургузуп туруп анын баарын мусорго төктүрбөйм. Мен айтам, ушунун баарын алып кеткиле. Эгер апарып үйүңөрдө сенин бала чакаңар жесе, мен ыраазы болом. Мен биринде калтырбай баардыгын тең берем. Албетте, тең туура бул. Мен да колдоймун. Ошонун баарын апарып бала чакасы менен жеп алыш керек. Эмне үчүн мусорго түшүш керек? Ошолор жеп, ошолор тойду, ошолорго жакшы болсо, анан мага жакшы болот. Мен кол астында иштеп турган адамдар көңүлү ачык болуп, жайдары жакшы болсо, ал биздин да иштин эффективин арттырат. Жакшы Атыргүл Сайдалиевна, телегөрчү жакшы суроо бериптү да, мен дагы ушундай ишкерликтен алектенсем болот, эмнеден баштасам болот? Эми болот, иштесе болот. Анан кийин бирок муну эмнеден башташ керек? Баягы ким айтканда нагуат баштаса болбойт да. Бул деген кандай? Бул деген бул үчүн бизнес долбоор жазыш керекпи? Бир жакка кайрылыш керекпи? Жок, бул үчүн атайын өзү бир ошого шыктаныш керек да, өзүнүн да бир шыгы болуш керек да. Биринчи кезекте шыгы болуш керек. Бул бизнес деген, бул ишкердүүлүк деген, бул чоң нерсени талап кылат да. Бир эле ресторан эмес, менин оюмча. Баардык ишкердүүлүктүн күнгөйү менен тескейи бар. Күнгөй тескейи бар. Күнгөй тескейи, ошол күнгөй тескейин эске алып, ага бир экинчиден аябай буга өзгөчө могу ресторандык бизнескечи бул талыкпаган эмгек, анан дагы бизде телегөрчү байланышта бар экен, кечире сууп койгондон маегиге суланталык. Урматтуу телегөрчү, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эле эжеге. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик. Жанагы айтып аткан сөзүңүзгө аябай ыраазы болдум. Арткан тамактарды рабочийлерге таратып берем деп. Чынына келгенде менин кызым да ошондой официант болуп атактуу эле кафеде иштеген, бирок ал жерде байкуштар мачка бар, ачка келчү. Түнкү саат 2-де келчү. Мына курсагы ачып, баш айланып келчү. Атактуу эле бир кафеде манатын атабай эле коеюн. Анан менде бир суроо бар эле. Сиз айтып атпайсызбы, келген конокторду той берген той ээлерин столун титиретип берем депчи. Анан мен жакын арада буюрса жакшы тилек бар эле, бир келин алсамбы деген. Анан эми аябай титиретип турган столго кудуретим жетпей калабы деп да корком. Анан аягында акчаңызды төлөп бере албай, уят болуп отургандан көрө деп баягы алуу аялына жараша деп атканым да. Анан сиздин бааңыз мындай кардардын сүйлөшкөнүнө жарашабы же официальный мынча сом деген баа немеси? Жакшы суроо. Рахмат. Аябай жакшы суроо бердиңиз, абдан жакшы суроо бердиңиз. Рахмат сизге. Мен айта турган оюмду сиз айттыңыз да, ушуну айта эле келем да. Сиз аябай жакшы айттыңыз. Бизде мисалы айырмаланып, биздин ресторандарда мисалы биздин ээлер иштейбиз да, мисалы менин кызым, балам. Ошон үчүн биздин баа эч качан катып бир нукта турбайт. Кээде абдан ылдый болуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде шарты ошого ылайыктар болуп калат. Ошого жараша ылдый ичебиз. Анан дагы экинчиси дагы мага аны кош, муну кош деп анын чөнтөктүүлөр болушу мүмкүн. Аларга ошого жараша болот. Ага кош. Бирок бир нерсени мен өзүм бир нерсени ушу карманам мен. Азыраак төлөгөн адамга азыраак стол, көбүрөөк төлөгөн көбүрөөк стол деген принцип менде жок да, негизи. Ачыгын айтайын. Жакшы. Ыраазы кылыш керек да. Ошол конок деп коебуз, кардарды. Ыраазы кылыш керек да, эң негизгиси ыраазы кылыш керек. Ошол ыраазы болуп кетиш керек. Ыраазылыгын айтып, ыраазы мына монтип төгүп чачып жасап берди депчи. Эми ушул теманы улай эле айтып өтсөк, сиз өзүңүз айтып атасыз, ушу күнгөйү да бар, тескейи да бар, бул ишкердиктин, ушу ресторандык ишкердиктин. Адистерди кантип тандайсыздар? Адистерди каяктан аласыздар? Алыска кетпейли, ушу сиздердин Даршан холдун мисалында айтсак да. Мен Даршан холл эмес да, мен азыр дароо эле айтайын. Мен негизи эле бизде Рим рестораным бар, Даршан холл, анан дагы ресторан бар. Ошол ресторандарда менде башкачараак система. Бизде негизинен команда иштейт.
команда даярдаш керек. Биздики баягы бар да, мына мен ресторан ачтым, кел деп чакырбаш керек. Ага чейин атайын бир чоң команда, атайын баягы орустар айткандай мощный команда даярдаш керек да. Командалык жумуш менен гана сиз иш алып барат экенсиз. Командалык жумуш менен иш алып барабыз. Кечиресиз, рахмат Атыргүл айым. Бизде телекөрүүчү байланыштар экен. Уколук. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсыздар, мен бул Атыргүл айымдын Даршан Холо ресторанына барып жүрүп, кардарларга кандай жакшы мамиле кылып, жанагындай ийкемдүү баага түшүрүп бергендигин көрүп күбө болуп жүрөм. Ошондуктан ишине бул түйшүктүү иш, бул бардык эле адамдын колунан келбейт. Ишине чоң ийгиликтерди каалап кетким келет. Рахмат. Рахмат. Сиздерге ыраазымын. Ишиңизге ийгилик, мындагы бүт жакшы иштер боло берсин. Бул аябай түйшүктүү иш экендигин көрүп байкап жүрөбүз. Рахмат. Мына ошентип баягы иштеп атканда ошондой бир ыраазычылык алгың келет экен да. Албетте баарына жага бербейсиң. Баарына жага бербейсиң. Ошондой болсо дагы көпчүлүктүн ыраазычылыгын алсаң, ошо жерде иштеп аткан өзүңдүн жанагы иштеп аткан баягы клиент иштеп аткан сотрудниктерди коёчу. Кызматкерлерге кечиресиз. Кызматкерлердин да ыраазычылыгын алыш керек. Жана туура айтпадыбы? Мен кызым тейлөөчү болуп иштеп жүрүп ачка барды. Биринчи кезекте келгенде ошол эле тейлөөчүлөрдү тойгузуш керек. Курсагы тойсо, көңүлү жакшынакай шайыр болуп иштейт да. Анан экинчиден дагы гибкий деп коет да, бизде гибкий мамиле деп коет да. Дагы кечиресиз, бизде телекөрүүчү байланыштар экен. Маегибиз кызыктуу болуп атат окшойт, ошон үчүн байланышка көп чыгып атышат. Саламатсызбы, телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Сурооңузду, оюңузду бере бериңиз, билдире бериңиз. Угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Чейинки жаңы элек эженин сөзүнө кошулуп кетейин мен. Эжен айткан эме, официанттар менен официант болуп эженин кол алдында иштеген болчумун. Айта бериңиз. Анан буга чейин эме болду да, эженин сөзүнө кошулуп атам да, официанттар деген ачка барып ачка келчү дегенчи. Сурооңузду бере бериңиз, сыналган алысыраак болду. Кол алдында иштеп жүргөндө ушундай болчу, ана таң калып атам да, качандан бери ушундай болуп калды. Эже бизди кетип баратып, дагы сумкаларыбызга чейин текшерчү да. Сиз Атыргүл эжеби? Сиздин сурооңузга ушул аябай туура эмес айтып атат да. Именно ушуну абдан туура эмес айтып атат. Ким болсо дагы, ким билсин эми, ким айтып атат. Менин системамда, мен иштеп аткан системада ушул күнгө чейин канча жылдан бери иштеп келатам. Мына менде иштегендерди айтышат. Менде атайын охранада жок, охранада койбойбуз. Даже жанагы посудада иштеген, иш аякта иштегендердин да сумкаларын текшербейбиз. Тейлөөчүлөрдүн сумкаларын тем более текшерилбейт. Мына аны менде канча бала иштеп бул жерде мындайды да эске ала кетишибиз керек. Атыргүл айым, анткени өзүңүз айтып аткандай, сиздердин бул ресторандык ишкердүүлүктө конкуренция деген аябай чоң экен. Аны да эске алышыбыз керек. Балким сиздин бирок мен баягы акыйкаттык үчүн айтып коюшум керек. Баягы мен азыр деген сыналгыны көрүп карап сүйлөп атам да. Мени деген менде канча сотрудниктер иштейт, ошолордун баары көрүп отурат мен азыр. Мен ар бир сөзүмө, мисалы, албетте жооп бересиз. Мен ар бир айткан сөзүмө жооп берем, ошолордун астындачы. Анан көрүп туруп, анан мен эч качан мына ачык эле айтайын, мына бул менде качан иштеген билбейм, бир да баланын сумкасы аңтарылбайт. Эми мындай нерселер боло берет. Өзүңүз жана сөзүңүздүн башында айтып өткөнсүз, иштеген кишиде сөзсүз түрдө жакшы көргөн адамдар да болот экен, душмандар да болот экен, кемчилик да болот, ийгиликтер да болот. Бул албетте кемчилик да болот, ийгилик да болот. Ансыз эч качан иш алдыга жүрбөйт. Телеге тегиз иш болбойт да. Ооба, эми менин бир суроом да, ушу сиз ишкер айымсыз, анан өзүңүзгө кичине токтоло кетсек да, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, небереңизге убактыңыз калабы? Негизи эле ишке айымдардын ишкер болушу бул жашоодо аябай кыйынчылык жаратпайбы? Назик сиздерди биз айымдар деп эсептейбиз, ошол себептен да. Эми мындай деп коет да, негизичи аялдар коомдо зор күч деп атпайбы азыр? Аялдар коомдо
зор күч деп анан кийин эми аялдар азыр Кыргызстанда көп эле аялдар ишкерлик менен алектенип атат. Көп эле аялдар ишкерлик менен алектенип атат. Анан эми бизге баягы көнүмүшлүү болуп калды да, ошо үй бүлөгө да жетишиш, анан кийин жана ишкерликке да жетишиш. Анан тем более менин шартымда жанагындай болуп калды. Мен эртерээк жолдошуман кайтыш болуп калды. Анан мен ошо ишкерликке кетишимдин да негизги объективдүүсү ошол. Канча уулуңуз, канча кызыңыз бар? Бир уул, анан 2 кызым бар. Алар сиз менен мен түшүнгөнүм боюнча ушул тармакта алектенишет экен. Алектенишет, баардык тең ушул тармакта алектенишет. Бизде жанагы өзүбүзчө жанагындай лепешка чыгарган атайын цехибиз бар. Анан жана ашкабак борсок деп атпайбы, өзгөчө ашкабак борсок деп чыгарган деп. Ошондой чыгарган өзүнчө дагы цех ачканбыз. Азыр жалаң эле биздин ресторандарда эмес, ошол биз заказ менен иштеп атабыз, жана борсок менен. Ошол өзгөчө, ошол цех жакшы деп атат да азыр. Ушул күндө борсок чыгарган цех жакшы деп атат. Анан жакшы. Атургул сиз бир гана ошо тойканалар эмес, андан башка ошо тойкананын ичине келчү азыктар менен да алектенип атат. Ооба, ошондой атат анан. Төшүңүздөгү, мени кызыктырып аткан төшүңүздөгү ушу жакшынакай төш белги, медалиңиз болуп атат. Бул эмне медаль, кандай чалдыңыз эле, эмне үчүн алдыңыз эле айтып өтсөңүз. Ошо Кудайга шүгүр былтыр деген сиздер СТВ каналынан былтыр жана жылдын мыкты ишкер айымы деген наам алгам. Рахмат. Анан быйыл болсо ошо Кыргыз туусу газетасы уюштурган жанагы. Мен анда көргөзө кетейин, анда телекөрүүчүлөргө мактана турган иш болуп атыптыр. Мынакей ушундай алыптырсыз, андан тышкары ушундай кубок атайын колго берилиши да алыптырсыз, Ушу Кыргыздын кыраган кызы деп атайын ушундай төш белги менен ушулар тапшырды. Анан мен ойлоп атам, бул кичине мындай сыйлыктар бул аябай жакшы экен да, бул дагы бизди шыктандырып, дагы алдыга жүткүнтүп, дагы баягы ушу биздин мамлекетибизге, жана айтпадымбы, мамлекетте коомдо канчалык бай адамдар көп болсо коом жакшы өнүгөт деп. Анан коомдо кызмат кылып ушундай кылгын келет экен да, ушундай. Анан рахмат Кыргыз туусу келсе, сиздерге да рахмат. Бул аябай сиздерге дем күч берет экен деп айтсак болот да. Негизи эле бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, мен суроомду бербей турайын, угуп болгондон кийин маектуулансак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү угуп атабыз сизди, түз эфирде сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыр түз эфирди көрүп жатып, ошо Атүрк элежени көрүп таанып калдым. Атүрк элеже, саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз аябай сиздин рестораныңыздан аябай той өткөрүп жүрдүк, аябай берекелүү, аябай ачык адамсыз. Сизге чоң рахмат. Сизге ден соолук, өмүрүңүз узун болсун. Анан бир суроо бар эле, ушу биз Белоткиден берчик да, Рим ресторандан, жана бул шаардандагы ресторан ачылыптыр деп уктук. Ушу Даршан холл деген сиздики экен. Ушу Даршан холлдун атын эмнеге ушу Даршан холл деп атап койдуңуз эле, ошону билели элек элек да. Аябай кызыктуу болуп жатат. Рахмат. Ошо биздин жана биринчи рестораныбыз ушул Рим болчу, Рим ресторан. Анан кийин обычно баягы көбүнчө баягы ресторан салганда сеть деп коет эмеспи? Анан сеть деп баягы атын окшоштуруп кетет го. Анан биз өзгөчөрөөк кылып Бишкекке салган ресторанга Даршан холл деген ат бердик да. Даршан деген сөз бул кыргыздын аты да, нак кыргызча. Даршан деген сөз бул кооз дегенди түшүндүрөт. Кооз, холл болсо зал да. Анан ошондо кооз зал дегенди түшүнөт да. Кооз, Даршан. Аябай Даршан турбайбы? Кооз деп айткысы келген, ушуну айтылчу экен да. Ой, бул аябай Даршан турбайбы деп. Анан биз атайын ошого филолог экениңизди ушундан билдим да. Анан база дагы айтмакчы. Ошол жерин дагы кошумчалай кетейинчи. Мен баягы мен филологмун да. Анан филолог, ошо бул филологдон мен дароо эле башка ишкерлик өттүм да. Анан ошону такыр ортосун ажыратып жибербейин деп, меники негизи кыргыз чечендик өнөрү деген темада жактаган да. Кандидаттыгымда. Ошол боюнча азыр китеп жазып атам да. Каалоо тилек деген. Мисалы 30 жашка, 40 жашка, 50 жашка кандай сүйлөш керек, сүнөт тойда кандай сүйлөш керек. Өзүңүздүн ишиңиз менен илимдик ишиңизди айкалашып аткан экен да бул жерде. Баягы бүтпөй калган арман сыяктуу болуп атат да. Же илимдин аягына чыга албай калдым. Мага өтө кызык болуп атат. Күтөбү сал китебиңизди. Анан илимдин аягына чыкпай калдым, ара жолдо калтырдым деп, эми андан көрө качан чыгат эми бизнес менен аралаштырайын. Кудай буйруса эми ошо иштеп атабыз азыр. Азыр качан экен белгисиз да, бирок иштеп атабыз. Жакшы. Баягы көп экен да. Bizde misal 30 жаш, 40, 50 сүнөт той, үйлөнүү тою, тайкени сүйлөгөнү, жээндин сүйлөгөнү, кыз затуу, ошолор атай каалоо тилектер.
ошондой жазып атам. Колдон келишинче. Абдан кызыктуу. Анткени бул элге да пайдасы тиет болуш керек. Албетте. Баары эле мен өзүм журналист катары айтып коеюн, мен тояшка барганда көп биринчи эле сиз сүйлөңүз, журналисттер мен чыгып тоз сүйлөгөндү билбейм. Калуу тилек айтканды билбейм. Мен кыйналам. Ал кетеңиз чыкса мага аябай жеңил болот экен да окуп алып. Сиз жакшы айтасыз. Мен сизди угуп жүрөм, жакшы сүйлөйсүз. Бирок ошондой болсо дагы эмеде орду менен туура сүйлөгөндү билиш керек да. Кээ бирөөнө жардам болот экен да, азыраак болсо да. Акыркы телекөрүүчүнүн байланышта кабыл алып колдук. Убактыбыз азайып баратат. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз сизди. Түз эфирдеги сурооңузду, оюңузду билдирсеңиз болот. Алло. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Алло, саламатсызбы? Атыркүл апа, мен Каныбек, кандайсыз? Сыналгыдан алысыраак болуп сурооңузду же оюңузду эртерээк билдирсеңиз, убактыбыз аз калды. Администратор болуп иштеп кеткем, анан буга чейинки. Ошо апанын айтканын далилдеп коеюн дедим. Сотрудниктердин курсагын ток кармап, сотрудниктерге жакшы мамиле кылганыңыздар үчүн, апанын кең пейилдиги үчүн, анан буга чейинки чалып кеткен балага ал такыр туура эмес информация берди. Мисалы, сумкаларды кайтарып текшерчи жактак дегендечи. Себеп дегенде мен өзүм администратор болуп апанын колунда иштеп, андай нерсе эч качан болгон эмес. Апа, ишиңиздерге ийгилик, дагы көп ийгиликтерге жетиңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Каныбек мырза деген чалды окшойт. Римде болуш керек, Рим ресторанында иштеп кеткен мыкты бала болчу. Рахмат, калуу тилегиңизге. Эми жанагындан биздин убактыбыз соңуна келип баратыптыр. Чын эле айтайын, дагы сүйлөш сөзлөрүбүз көп эле калып калды. Телекөрүүчүлөрдөн дагы арманда калыш керек. Көп суроолорго жооп албай калышты. Мен ойлоймун, дагы Кудай буйруса ийгиликтер алдыда эфирден жолугушабыз. Атыргүл Сейдалиевна, алтындай убактыңызды келип бөлүп биздин ошо студиябызга келип кенен маек курганыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми бир тогото жерден айтайын. Сиз жана сөзүңүздүн башында айтып өткөн сөзгө мен да кошулам. Иштеген киши тиштейт. Иштеген киши сөзсүз түрдө адашат, иштеген кишиде сөзсүз түрдө кемчиликтер да, ийгиликтер да болот. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол себептен эң башкысы сизге окшогон кыргыздын коомчулугун, кыргыз элин ойлогон биздин эжелерибиз, мыкты апаларыбыз көп боло берсин. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Биз менен чогулгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу эскертетейин, бүгүн биздин студиябызда ресторандык ишкердиктин күнгөй тескейлери тууралуу кенен маалыматты Ибраимова Атыркүл Сейдалиевна берди. Филология илимдеринин кандидаты, ишкер айым. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.